Азыр жанагы жетпей калган балдарга конфетке кетип атам. Өзүм неудобный болуп. Азыр линейкада күтүп отурушат. Ошо балдарды токтоп туруңуздар. Аларга да бир нерсе берели деп магазинге кетип атам азыр. Велосипедде кеттим. Мусулманчылыкты алакан жай катарып алга балдар. Баарын алакан жай. Урматтуу Чакма агай, Ибрагим жигитибиз, Перуз экебиз не дейбиз? Мына алыстан жол артып келип биздин балдар сүйүнкү тастар. Алла таалам силерге бекем денсаулык берип, узун өмүр берип, бактылуу өмүр берип, тапкан ташыгыңыздардын баарын жакшылыкка буйруп, жамандыктан алыс болуп, Рамазан айында ушу тилеген максаттарыңыздарга жетип, бөөдө кыштан кулай жыладан Кудайым сактап, тапкан ташыгыңыздардын баарын жакшылыкка буйруп, эң кыскасы бүгүн ушу Алла Тааладан не деп тилек максат кылып атсаңыздар, тилек максаттарыңыздар кабыл болуп орундалсын. Амин балдар. Мен ушулай айтылып аткан рахматтар сиздердин алкышыңыздар, урматтуу кыргызстандык жарандар, биздин демөөрчүлөр дегенде биздин клиенттер. Ассаламу алейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары, туугандарым, амансыздарбы? Буюрса бүгүн ыры сезендин магазин тартып беребиз сиздерге. Мындан ошо бир ай мурда тарттык элек. Мен сиздерге барыш жолдорун айтып берейин. Метро Волгоградский проспекттин биринчи башта чыккандан кийин эле оңго кайрылганда Техно деп гилтеп көрүнүп турат туугандар мына. Мындай кирип эле экинчи этажга көтөрүлөбүз ана туугандар. Биз менен чогуу болуңуздар. Ушул жерге келгенде экинчи этажга көтөрүлөбүз туугандар мына. Мына туугандар келгенде эле биз ачылдык деп жазылып турат. Ушул жерди кыргызча окуй коесуздар. Кыргызчылык кылып. Кандайсыз эже? Кандайсыңар? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат өзүңүз. Кече күнү эле Москвага тартып кеттик элек. Мына бүгүн Иса Аслов өзүнүн жеке каналыма тартканы келдим. Менин бияктагы катталуучуларым дагы билсин, көрсүн деп мына мындан баягы бир ай мурда туп-туура бир ай болуп калды. Бир ай мурда ыры сезебиздин магазинин тартканбыз. Анда айттык элек, сиздер ушул дүкөндөн соода кылсаңыздар, ар бир 1000 рублиңиздерден 50 рубльден эже Кудай кааласа Алланын жолунда сиздердин атыңыздардан ихсан кылат деп. Буюрса 80 балдар үйүндө чоңоюп аткан балдар 86бы? 80 окуучу. 80 окуучу ошолорго спортивка асты үстүнөн Алланын ыраазычылыгы үчүн футболкалар кошуп берилди, туурабы? Биринчи класстан 8 класска чейинки жаш балдарга шириктер таркатылды. Буюрса видеону көрсөңүздөр, буюрса агына чейин мен чынында ошол жаш балдарга жетишпей калганымда аябай баяк болуп атам да. Агына чейин көрүңүздөр туугандар. Ошол табалар бир сыйра көргөзүп берелик анда. Бул буюрса дальше уланат, а? Буюрса баарын мурдагыдай эле мурда кандай кеткен болсок, дагы эле ошондой боюнча эле кетебиз. Кудайдын жолунда ар бир Алланын ыраазычылыгы үчүн чыгарыла берет иншалла. Келиңиздер. Анан доставкалардан башын айтып коелук. Доставка метрого чейин бесплатно. Метрого чейин гана. Метрого чейин, ооба. Анан башка шаарларга деле доставка жөнөтөбүз. Алар эгерде өзлөрү доставкасынын акчасын төлөп туруп, анан өздөрү алса. Жакшы. Өтө жакшы. Иса Асловдон келгендерге буюрса скидкалар болот. Мону камзирлер 2000 рубльден экен. Москва атат. Иса Асловдон келгендерге канчадан болот? 1800. 1800. Молорчу? Булар 1800, силерден келгендерге 1500 беребиз. Көп ошол комментарийда сурашты, сен кийген ушул үстүңдөгүлөр канча турат? Ушундайлар барбы, ошону эмне айтпайсың депчи. Мына туугандар, мактаныш эмес. Ошо эл кийген эле кийип жүрөбүз. Анан могу камзирлерди мактанып айтып коеюн силерге. Ушул жерден алынган. Ооба. Азыр көп жарышып эле кийип калдык да, ошондончу мода болуп атат туугандар. Мунун 3 түрү болот. Мындай карманы менен, анан крупный шырылган болот. Момундай. Анан майда шырылган болот, момундай. И ондай классика. 3 классический
булардын карманы жок болот, момундай капталдан келет карманычы. Вот 3 түрү болот. Үчөө тең бирдей бада 2000 рубльдан, сиздерден келгендерге 1800 алып беребиз. Өтө жакшы. Кийимдеринин баалары чөнтөк бап туугандар. Могу джинслардын баалары мисалы 1000 рубльден 1800 рубльге чейин экен. Канчанчы размерлерге чейин бар эле? 29 размерден башталат, 54-56 размерге чейин бар. Качестволору жакшы туугандар. 1000 рубльдик джинстан баштап 1800ге чейин, 1000 рубльдиктер мисалы Кытай болсо 1800дүктөр вот Турция болуп калат да. Ооба, эжелерибиздин дагы кийимдери бар. Бир сыйрамда көргөзүп коелук. Кызык болуп калды да. Момундай рубашкалар 1,5 миңден, кыздар үчүн. Бул чоң эжелерибиз үчүн 1,5 миңден. Момундай джинсовая рубашка тоже 1,5 миңден. Шымдар, ушундайлар, могуларды көргөзүп коелук, мондай юбкаларды. Как раз жакшы келип калды. Булар мисалы булардын момундай лапшалардын 2 түрү болот да, Кыргызстан болот, Кытай болот. Меники Пекин фабричный болот дагы, баасы 1000 рубль. Юбкалар 1200дөн, силерден келгендерге 1000 рубльден берем. Анан момундай двойкалар бар, асты үстү женский. Кыргызстан пошив. Булардын баасы 2200. Силерден келгендерге 2000ден. Өтө кызыктуу кылып койсок боло калат. Келишсин өздөрү, сиздер менен баалашсын. Ооба. Ошондой кылайлык туугандар. Ооба. Жанакы видеону көрүңүздөр анан. Анан ушул жерден мен айта кетейин, кирди чыкты маселелер болуп калса, эгер сиздер бул Москвада көп жүрөбүз, бизди 10 миң деген, 20 миң деген адамдар көрөт, буюрса ошол керек болуп калса, сүйүнө кагаз менен кирип чыгып келиңиздер. Жолдогу проблемаларга өздөрү жооп беришет, чыкпай туруп чоңуйдан базадан текшерип беришет. Аманда туруңуздар, туугандар, жарнамалар боюнча кайрылыңыздар. Ушул өзүмдүн жеке каналым. Лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Мыналарды алып атабыз буюрса мына. Алыр. Assalamu alaikum, урматтуу Мускалар каналынын катталуучулары. Мына сиздердин аманатыңыздарды алып келип, бул жерге тапшырып атабыз. Азыр тапшырып атабыз эми. Башталып элек, азырынча эми силер менен мына тааныштырып өтөлү. Бул интернат Мырзаке Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айылында жайгашкан интернаты. Саламатсыздар балдар? Ой, азаматтар, окуп атабызбы? Силер окуп атасыздар, аябай жакшы окуйт экен. Келечекте ушу кыргыз элинин жүгүн көтөрөт экен ушул балдар. Кичинекей турбайбы, чоңойгондо элдин пайдасына тиет экен деп, мына Жакып акабыз менен Ибрагим агабыз силерге атай келип кабар алып коеюн деп келишиптир балдар. Алдын ала келгенде bir kol çağırıp koyalım böyle. Anam endi hazır bardığını bilesin, Ramazan ayı getiriyor. Oroza karmak atabız. Oroza karmagan ayda biz bir-birimizge jakşınakay sözlerdi aytıp, uruşpay, urbay, kalolарды aytıp, kolumuzdan gelse jardan bereriz. Jakып aka менен Ибрагим агайыбыз үй бүлөсүн келип, ичине жардам берип коелу деп келиптир. Кийимге чап келиптир балдар. Бул кийимгече мына чоң класстар экен. 11 класстан баштап кайсыл жерге чейин жетсе, ошону берели деп ниет кылып турабыз. Мына силерге жетпей калды деп эме этпейбиз. Силер да канча жол алып атасыңар балдар. Мына кыштын күнү жаңы жылдын алдында кийбегенди кийдиңер, жебегенди жедиңер. Чоң класстар эч нерсе алып элек. Азыр силерге туура келген нерсени силерге беребиз балдар. Мына тынчыраак туруп турабыз, ысып кетсек дагы, үшүп калсак дагы, кыйналып атсак дагы, бели. Бисмилlah баштаган урматтуу кыргыз элим, сиздердин аманатыңыздарды тапшырып аз эми башталды. Ошого бул азыркы айтылып кеткен сөздөрү бардыгы сиздерге тиешелүү. Бул ушулардын сиздердин мээнетиңиздер менен сиздер келип ушул бизге көмөк бергениңиздер менен бардыгы ушул нерсе болуп атат. Кыздарга берерге чекеден. Ошо асты үстү ошолорду мындай размерлерин неме кылсаңыздар, ошо силерге жакса керек буйса.
келет силерге мындай. Кызга подростковыйда жетер. 80 кишилер. Чоңураган ал карындаш. Я. Чоң размери бар. Бунун чоң размери. Размер менен 50ге чейин. Bundan başlap çoңurağını algıla. Kança eкен? Şey razmerin bölüp koyuyorsun. 52.500 rubillik yük alındı. O 48-50 sana. O 48-50 Kızlarga, baldarga kılıp 48-50 özüne ana çoğun kızlarga biri verdi. sizlerge amanatına tapşırışka hareket kıldık. 48-50 Bardığın tartırıyorum da neme jaktарын tartayın. Al tutup atkanlarını. Haciratı turup giyip görmüş soruyor. Ya kızlar haciratı turup yemek giyip aldılar. Mınандай асты үстүдөн 20 пар. Gelgen adamlar suyunu Мынау женский, мужскойдон бардыгынан 40-тан 80 балага алдык. Hoşu çok. Ар бир аманатыңыздарды тапшырып, болушунча жакшыраак качестводагы нерселерди алып келдик. Азыраак болсо дагы берип атабыз. Ошого дуа кылып туруңуздар. Дагы аракеттебиз. Жакшы иштер алдыда ушунчалык көмөк кылгандарыңызга чоң рахмат. Негизи көбүрөөк алып келсек дагы жакшы болот экен элем. Бизге дагы кичине сабак болду. Чоңураак немелерди чоң эске алып биз кичинераак балдарды эске албай калыппыз. Могул жактагы балдарга эч нерсе алып келе албай калыпмын. Ушуга кичине айып көрбөйсүздөр. Бул жагына буюрса эмки келгенде буларда кийинтип же болбосо бир башка нерселерди алып келип кетишке аракет кылабыз. Себеби өзүм дагы неудобный болуп атам. Бул жерде мына жактагыларга, чоң класстагыларга жетип, кичинекей класстагыларга жетпей калды. Эми негизи булардын кичинекей балдардын кийимдери арзан эле болот, бирок биз аны эске албай эле 100 адам расчет алган элек, 80 адамды алып келдик эле. Азыр бул жерде 200 адам окуйт экен. Ошо 100 адамга 20 адам келбей атат дейт. Ошондо 100 адамга жетпей калды. 100 жаш балдарга жетпей калды. Азыр буларга бир конфет алып келейин десем магазин алысыраак дейт. Ошого бир аз өзүм неудобный болуп калды. Май бербейсиңер кыргызелим. Негизи аябай кубанычтамын. Сиздердин ушул дуаларыңыздар ушуларга жетти. Булардан дагы аз дуа алып беребиз силерге дагы. Алыста жүргөн мекендештерге, бул жакта жүргөн мусапыр балдар, ушул булардын түзмө-түз жете турган булардын немеси, дуалары сизге кабыл болсун. Ушу араз айында ушундай иштерди кылып атасыздар кыргыз элим. Молодец, ар бир адамга ушулар кийинип, ушулардын жүзүн көргөндөр, ар бириңиздер ушул бизге көмөктөшүп аткандарыңыздан ошодон биз чыгарганбыз. Ошол ар бир содадан кылып ар бир балдарга жеткен нерсе ушу ар бириңиздердин келгениңиздердин акчаңардан элепсетиңиздер. Ушу силер болгондо биз да бул программа бизге оюбузга келбейт болчу. Силер келип ушул нерсени кылып ушундай кылдык. Эми бири-бирибизге жардам дегендей. Бирок могул жагы ушул жагына бир аз неме болуп калды. Ошо айтор жакшы, бирок бир аз азыраак. Бирок ушул жагына дагы рахмат чоң. Азыр жанагы жетпей калган балдарга конфетке кетип атам. Өзүм неудобный болуп, азыр линейкада күтүп отурушат. Ошо балдарды токтоп туруңуздар, аларга да бир нерсе берели деп магазинге кетип атам азыр. Велосипедте кеттим. Assalamu alaikum, дагы бир жолу урматтуу кыргыз эли. Мына сиздердин аманатыңыздарга тапшырып атабыз. Мына жанагы айтып кеткен немебизди түзөп балдарга ушул нерселерди алып келдик. Мына биздин берген белектерибиз мына кыздарга, балдарга кылып жетпей калган жерине ушум шоколаддан бирден момпо сүй болсо дагы белек кылышка аракет кылдык.
ушул Рамазан айында ушундай жакшы иштерди көрсөткөндүгү үчүн мусулманчылыкты алакан жайып катарып калды балдар. Баардык алакан жайып. Урматтуу Чакма агай, Ибрагим жигитибиз, Периз экебиз не дейбиз? Мына алыстан жол аркылуу келип биздин балдар сүйүктүү тастар, Алла таалам силерге бекем денсаулык берип, узун өмүр берип, бактылуу өмүр берип, тапкан ташыгыңыздардын баарын жакшылыкка буйруп, жамандыктан алыс болуп, Рамазан айында ушу тилеген максаттарыңыздарга жетип, бөөдө кыштан кулай жыладан Кудайым сактап, тапкан ташыгыңыздардын баарын жакшылыкка буйруп, эң кыскасы бүгүн ушу Алла Тааладан эмне тилек максат кылып атсаңыздар, тилек максаттарыңыздар кабыл болуп орундалсын. Амин балдар. Ушулай айтылып аткан рахматтар сиздердин алкышыңыздар, урматтуу кыргызстандык жарандар, биздин демөөрчүлөр дегенде биздин клиенттер. Кол чабуулар сиздер үчүн урматтуу биздин Москва каналынын каттаачылары, урматтуу кыргыз элим, ушул баардык кол чабуулар сиздер үчүн. Рахмат элиңиздер. Ошентип сиздер менен коштошобуз. Анча мынча каталыкчылыктар болсо кечириңиздер. Биз высококвалифицированный редактор эмеспиз, ошондуктан бир аз катачылыктар кеткен болсо өзүңүздөр айып бербейсиздер. Жана айта кетчү нерсе, бул Өзгөн районунун Мырзака айылынын интернаты. Алла разы болсын туугандарым, Алла разы болсын. Чынында мен жүрөгүмдөн чынында кубанып атам да. Иншалла сиздер товар кылган элеңиздер мына өз элерине жетти, иншалла соогуңуздар, алдыңыздар. Неге биз ушундай нерселерде жарышпайбыз туугандар? Ушундай нерселерди тартып чыгарыш керек. Үлгүлүү болот да мына. Башкалар дагы ушундай кылышка аракет кылат иншалла. Кичине магазин болсо дагы ушунча баланын сүйүнүчүнө бир себеп болуп калды. Алла разы болсун. Иншалла соогуңуздар, алдыңыздар, келиңиздер мына иншалла иштеп атат. Дагында болсо бир айдан кийин, 20 күндөн кийин дагы бир видео отчет кылабыз иншалла, насип кылса. Бул иш улантылат иншалла. Ооба. Жардам алар болсо кайрылыңыздар. Анан ушул өзүмдүн жеке каналым. Каналыма катталып, лайк басып, жакшы сөздөрүңүздөрдү жазыңыздар туугандар. Максат бул сооппой иштеп калуу. Акыретке иштеп калуу. Бул 2 күндүк жашоо өтөр кетер иншалла. Өтөр кетер жашоодобуз. Рахмат барыңыздарга.